Айрымдар менин диний ишенимимди сурап калышат. Кайсы диндин өкүлүсүң деп. Менде бир гана дин бар. Ал адамгерчилик деген. Адамгерчилик болмойун биз эч бир диндин татыктуу өкүлү боло албайбыз. Эч бир улуттун татыктуу өкүлү боло албайбыз. Адамгерчилик бул бардык диндерге сабырдуу. Ал кайсы бир динге байланбайт, бөлүп жарбайт. Диний ишеним бул адамдардагы сабырсыздыкты көргөзгөн тенденцияны турмушубуздан байкап жүрөбүз. Теңирчи дешет, мусулман дешет, бушулган дешет, баптист дешет. Мен алардын бирине дагы мындай баш ургум жок. Дин бул, диний ишеним жеке маселе. Бешмал намаз окуйсуң, окубайсың, ал жеке маселең. Аны коомго жар салыштын зарылчылыгы жок. Ал диний ишеними барлар такыба болот. Жашырып жаап деле намазын окуйт, жашырып жаап деле жакшылыгын кыла берет. Кандай дейсиздер?